Жаштар Кыргызстандын келечеги болгондугун эч ким талаша албайт. Азыркы учурда жаштар маанилүү ийгиликтерге жетишип, коомдук, социалдык жана спорттук долбоорлорду ийгиликтүү ишке ашырып, учурдун баардык чакырыктарына жооп берип жаткан учуру. Мындан улам Ош мамлекеттик университетинде республикадагы баардык жогорку окуу жайлардын студенттери үчүн жаштар өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүнө карай аттуу форум өтүүдө. Форум 2020-2030 жылдар аралыгында жаштар саясатынын концепциясын ишке ашыруунун биринчи этабы катары өтүп жатат. Концепцияга ылайык форумда мыкты окуган студенттер, президенттик жана атуулдук стипендиянын ээлери, Ош муну спортчулары, дизайнерлери жана жаш ишкерлери парадтан өтүштү. Иш-чара маданий программа менен башталып, жаштарга тиешелүү экстремизмге жана терроризмге каршы күрөшүү, зомбулукка жана эрте никеге туруу маселелери, диний агымдар боюнча презентациялар жасалды. Студенттер кызыктырган суроолорун берип, талкуу орун алды. Жаштар өздөрүнүн окуу жайларындагы түзүлгөн шарттары тууралуу да айтты. ОШГУ предоставил очень много возможностей. Например, в ОШГУ у нас есть бесплатные курсы, языковые курсы. Также в нашей команде тоже есть бесплатные СММ-курсы. Они могут приходить и обучаться языковым курсам, а также СММ. Для первокурсников в ОШГУ есть клиника, где они могут прийти и бесплатно обследоваться полностью. ОШМУ бул мүмкүнчүлүктөрдүн эшиги деп айтсам жаңылышпайм, себеби ОШМУда канча студент болсо, алардын баарын колдогон алар даяр. Азыр өзүңүздөр да көрүп атсаңыздар керек, ар бир студентти ар тараптуу колдоп жатышат жана дайым булар колдогону даяр. Барыңыздар ОШМУ менен биргеликте дүйнөнүн эшигин ачыңыздар. Иш-чаранын жүрүшүндө маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги жаштардын демилгелери мындан арыда жыйынтык алып келүүчү иш-чаралар өлкөнүн бардык аймагында уланаарына токтолду. Саламаттык сактоо тармагынан бүгүнкү күндө кызамык оорусу башка оорулар жаш балдардын арасында күч алып атат. Мына бүгүнкү күндө эпидемиялык абалга карап, анан эмнеге себептен ушу жанагы туура эмес түшүнүктөрдөн эмдөөнү албай койгондон эмдөөнү албай койгон үчүн ушул жаштардын арасында оор көбөйөт. Мисалы үчүн бүгүн массалык түрдөгү баш тартып албай койсо, мындан кийинки 10 жылдан кийинки, же болбосо 5 жылдан кийинки эле бул абал туруксуз абалга келиш мүмкүн да. Мына ушундай туура түшүнүктөрдү бериш үчүн, жаштарды дени сак жашоо өндүрүш үчүн ушул жолугушуулар. Анан мындан тышкары эми бул жерде жаштар өзү пикир алышат. Ошо бүгүнкү алган маалыматтарды талдашат. Бул бир айлык акция. Бул Кыргызстан боюнча өтүп атат. Бүгүнкү күндө мына көчөгүнү биз Баткен мамлекеттик университетинде болуп келдик. Бүгүн Ош мамлекеттик университетинде, эртең Жалал Абад мамлекеттик университетинде, андан арыда уланып, мына Бишкекте чоң деңгээлде жыйынтыкталат. Форум активдүү жана таланттуу жаштарга кошумча пайдалуу билим, көндүм жана баалуу маалымат алууга дем берүү максатында уюштурулган. Бүгүнкү форумдун негизги максаты жаштарга креативдүү ойлонууга, өздөрүнүн эркин ойлонуусуна аянтча түзүп берүү жана студенттерди ыктыярчылыкка, ошол эле мезгилде коопсуз дүйнөгө кантип биз жардам бере алабыз, мына ушул маселелерди кантип чече алабыз деген максатта ушул өзүбүздүн Ош мамлекеттик университетинин 85 жылдык мааракесинин алкагында топтоп, мына ушул иш-чараны уюштуруп жатабыз. Форум Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги, Ош мамлекеттик университети жана Ош шаардык мэрия тарабынан уюштурулду. Кыргызстанда башка шаарларда жок, Ош шаардык жаштар иштери комитети бар. Мамлекеттик туруктуу бир саясат бар. Ошонун алкагында Ош шаардык мэриясы Ош шаар деңгээлинде, эл аралык деңгээлде, республикалык деңгээлде ушундай иш-чаралар өткөрүп келет. Бүгүнкү иш-чарада Ош мамлекеттик университети менен чогуу өткөрүлүп жатат. Бүгүнкү талкууда ошол жаштар тарабынан шаардын келечегине, Кыргызстандын келечегине, айрыкча биз эми Ош шаардык мэриясы жаштардан шаарга жакшы сунуштар күтөбүз. Эмне үчүн дегенде жаштар өзгөчө ойлонот, алардын өзгөчө көз караштары бар дегендей. Ош мамлекеттик университети жаңы достор табууга чоң мүмкүнчүлүк. Ошский государственный университет для нас это вторая семья. Ош мамлекеттик университети биздин болашагыбыз. Ошский государственный университет это место для развития. Ош State University is key to success. Ауши голе дасе ши жишиде гуанжен. ОШМУ биз үчүн университеттен да артык.